Саламатсыздарбы? Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү көргөзүүбүз адабият жөнүндө болмокчу. Адабият демекчи, эгемендүүлүк жылдардан кийинки адабияттын өнүгүшү өзүнчө бир тенденция менен жүрүп келди. Анын ичинде Сапан Топон аралаш далай чыгармалар чыкты, далай авторлор болуп өттү. Бирок бара-бара мезгилдин өтүшү менен чыгармалар дагы эргелип, авторлор дагы эргелип, бүгүнкү күндө кимдин ким экени билинген учурга келип жеттик. Учурда бизде саналуу гана жазуучулар бар, жазганы өзүнүн стили бар, жазганы эч ким козгой элек темаларды көтөрүп келе жаткан мына ушундай жазуучуларыбыздын бири түбөлүктүү темасын көбүрөөк сөз кылган, адамдын руханий жан дүйнөсүнүн өнүгүшү, баскычтары жөнүндө чыгармаларында көбүрөөк туюндурган, көбүрөөк сөз кылган агайларыбыздын бири акыркы мезгилде өзгөчө көрүнүктүү келе жаткан Мамат Сабыров агайды биз бүгүн студиябызга чакырдык эле. Мамат Сабыров агайыбыздын буга чейин биз билген жакын аралыкта чыккан Акыркы сапар, андан кийинки Ынак деген китептери чыккан. Андан сырткары мына ушул эки китепке таянган суроолорду беребиз жана андан сырткары Кубатбек Жусупалиевдин Жети сөз жана Конфуций деген китебинде да ушул Мамат Сабыров менен болгон абдан бир терең маектер бар. Мына ушул маектердин дагы айланасында сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Жакшы келип алдыңызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Учурдан пайдаланып бир сыйра көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыз, андан кийин суроолорго киришсек э? Чоң рахмат студияңыздарга чакырып, окурман журтчулугу менен мындай баарлашууга мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн, чыгармачыл адам үчүн бул окурман менен мындай байланыш түзүү аябай маанилүү да. Окурмандан дем алат, анан ошолордон энергия алат дегенде, анан кийинки чыгармачылыгына эргип алат да. Агай, жакынкы күндөр эле Ынак деген аңгемелер жыйнагыңыз колума тийди. Ушунчалык терең жазылган, ар бири өзүнчө шедеврге татыган сонун аңгемелериңиз чыгыптыр. Абдулемин Туматисаков агай айтмакчы, сиз ошол аңгемедеги ар бир сөздүн түбүнө түнөп деги эле бир прозаңыздын өзү периштелүү проза экен да. Мына ошого аябай ынанып калдым. Ичинен мага аябай таасир калтырган, менимче жеке эле мага эмес, окуган окурмандын баарына эле таасир калтырат болуш керек. Мына ошол жыйнактын ичиндеги көптөгөн жакшы аңгемелер бар экен, бирок токтоло кетсем, Ынак жана Кабыр деген аңгемелер жөнүндө сөз кылсак деп турам. Биринчи адегенде эле ошол Кабыр деген аңгемеңизге келип токтолсок, мына ошол аңгемеде кыскача бир 5 сөз менен баяндай кетсем, баягы өмүрү өткөнчөктү өзүнө өзү кабыр казып, өзүнүн көрүн казып, аны кечке тиктеп отуруп, ыңгайы келгенде анын ичине жатып уктап, кайра туруп кеткен бир олуя жөнүндө сөз кылыптырсыз. Мына ошол аңгеменин түпкүлүгү кайдан келип чыкты? Ошол машырап олуя дейт, түпкүлүгү кайдан келип чыкты? Муну сиз кимден уктуңуз эле? Берейин деген философиялык маани эмне? Ушуну менен адамдарга, окурманга эмнени айтайын дедиңиз эле ушул чыгарма менен? Жакшы болот. Мындайда, махабат карындашым, тарыхын сурап калдың. Бул мындай болду. Мындан көп жыл мурда атам катуу ооруду да. Катуу ооруунан баягы төшөккө жатып калды. Ошондо мен биякта бир бутум Бишкекте болсо бир бутум ноокаттуу болуп атты да. Барам, акыбалын сурайм, көрөм, кайра жумушка келем, ушинтип отуруп, андан кийин акыркы күндөрү болсо сулук эле жатып, тура албай жатып калды. Андан уже башында отуруп аттым. Анан күнүгө эртең менен биздин обабыз бар, согушка барып келген киши Паяз деген обам. Паяз обам келет, акырын таягын таянып алып, анан кийин келип атам жатат. Экөөбүз анан кобурашып, улаган бирдекени сурап коем, аба мындай эле биздин айылдын тарыхын сурайм, сен өтүп кеткен кишилердин таржымалын сурайм дегендейчи. Анан ошол абам бир жолу өзүнөн өзү эле анан ошо илгери ошол Кашкалдак айылында бир киши келген экен, бул ооп келген киши экен да өзүчү. Анан эч ким деле билбейт аны каяктан келгенин, эмне келгенин. Анан ошол илгери ошол киши келип ушинтип жашаптыр, анан кийин өзүнө кабыр казыптыр дептир. Анан бир күнү анан ошо кабыр казганда бир киши кайтыш болуп кетип, сураса кабырын берип коюптур депчи. Анан баягыны угуп отура дегенди жөн уккам да. Анан кийин келе бердим. Бирок ушул эки нерсе
bir kişininчи эми жөнөкөй эле киши да алчу, мындай бир жактан угуп келген сабатсыз кишидир ал балкимчи, бирок ушинтип өзүнө кабыр казганы, анан жанаган түбөнөн кийин бирөө сураса анан берип койгон, анан кайра казганы бул мындай акылдан тыш нерсе да. Аябай таң калыштуу да. Анан баягы жүрөгүмө бир колуңа бир тикен сайылып калып эле ошол баягы эмне боло берет го, тынчтык бербей элечи, азап бербей эле же уктатпайчы. Ушундай тикенектей эле нерсе болду да бул мен үчүнчү жүрөгүмө сайылган бир тикенек болуп калды да. Анан ойлоном. Ошол кишинин аракетинде баягы кылып аткан эмнесинин эмне маани бар эле, эмне максат бар эле да. Анан аябай ойлондум. Анан кийин акыр бирдекени түшүндүм да, бул баягы көрсө бул өлүмгө даярданган экен да. Өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн түшүнүгүндө ушу өлүмгө даярданган экен да. Өлүмгө даярдангандан кийин баягындай кандай десем, пенде баласы өлүмдөн коркот. Ооба, чын. Колдон келишинче ага даярданмак түгүл, мээсине келгенден алыстатпоо ошол ойдочу, алыс эмне кылат да. А бул киши болсо аны алыстатмак түгүл, кайра өзү чакырып эмне кылганычы. Анан кийин көрсө, аябай ойлонсоң, көрсө ушул даярданган деген ушул экен да. Өлүмгө ойлоп, ошого даяр болуп, анан баягында колуңан келишинче шашып, эртең бүгүн бармын, эртең жокмун деп анан кийин бир жакшылык, бирөөгө жакшылык кылганга колуңан келишинче да аракет кылган, даярдык деген ушул экен да. Анан мен ошону түшүндүм да, бул кишинин аракети ушул экен эмне деп, анан ушул кабыр деген аңгеменин жазылып калышына ушул окуя себеп болду да. Бул демек түбүндө бул болгон реалдуу окуя да. Анан мен андан кийин дагы бир себеп болуп калды. Биздин Баткенде да ошондой киши болуптур. Кудум ошондой киши болуптур. Ал киши дагы биздеги аябай белгилүү бир эмне диний аалымдын атасы экен. Ошол киши да өзүнө тирүү кезинде эле кабыр казып даярданган экен да. Анан бул баягы ар бир эле кишинин колунан келбей турган мындай бир тандалма, тиги дүйнөнүн дагы бир эмнесин элестете алган, көрө алган кишилердин баягы кыла турган иши да булчу. Менин түшүнүгүмдөчү. Баягы мага окурман катары мындай таасир этти да, ошол кабыр аңгемеңизди окуганда окуя аябай кызык жүрөт экен да. Баягы киши өзүнө кабыр казып койсо эле, көрө казып койсо, улам бирөө карызга алып эле барып баягы өлүп калгандарга алып алышат экен да. Эме орой айтып койдум окшойт, көз жумуп кеткендерге тиги машрап улуя казып койду го, даяр турат, ошону эле ала коебуз, казып убара болбогула деп эле ала беришет экен, ошонун эле улам өзүнө казып койгон эмесин көрүнчү. Анан эң аягында баягы байкуш киши акыркы казган көрү өзүнө буйрубай калыптыр да. Казып үлгүрбөй калат да. Үлгүрбөй калып, анан баары бир эле эл көмүптүр. Ушул дагы аябай бир укмуштай өзү табылган экен да. Бир дагы жакшы нерсе жатат ушул жакта, мындай философия бар экен да. Анан экинчиден дагы түшүндүм, ошол олуя өзүн өзү өлүмгө психологиялык жактан аябай даярдаган окшойт деп. Баягы сиз туура айтасыз, ушунчалык адам баягы өлбөчүдөй коркот, өлүмдөн коркобуз. Анан ал эртеги күндө эле казып даяр кылып алып, күндө бир маал тиктеп олтуруп, күндө бир маал уктап чыгып, баягы үй сыяктуу тутунуп алган окшойт деген ой келип калды да. Мындай туура баамдагансыз да, мындай да. Мен жана айтпадым, бул тандалма бир кишилердин ана колунан келчү нерсе да. Тандалма дегеним баарыбыз билебиз, Ахмад Яссауи деген улуу данышман, акын өзүчү, анан суфий киши өткөн да. Ошол киши могул Түркистан деген шаарда жашаган, ошол жерде кайтыш болгон, күмбөзүдө ошол жакта 63 жашка келгенде, мен 63 жашка пайгамбар жашыма келдим. Эми мындан ары менин жашоом смысл болбой калды, мааниси болбой калды деп оро каздырып, орого түшүп кеткен да. 63 жаштан. 63 жаштан кийин ородон ошол жакта жатып, жарык кайра сыртка чыкпай, караңгыда жатып кайтыш болгон да. Демек бул эмне деп айта албайсың бул кишиничи, баягында түркөй деп айта албайсың, бир караңгы деп айта албайсың. Бул тескерисинче, бул аябай баягы көкүрөгү жарык, аябай көп нерсени билген кишилер да. Ал эми жанагы сиз айтпадыңызбы, тиги эл жанагынтип улам бирөө эмне кылып дегенчи. Бул мен ушул эпизоддорду мен кошкондочу, мындай маани эмне да. Бирөө ушундай аракеттерди кылгандачы, мындайча бүгүнкү тил менен айтканда обывательский көз караш кандай кабыл алат аны? Жөнөкөй кишилер кандай кабыл алат? Аны көбүнчө мен айттым күлкү.
көбүнө күлкү да. Ошо күлкү жөнүндө кат Ой, жаздыңыз. жарактуу киши дейт деп эмне ура тартып эми өлсө көмөт эле го депчи. Анын түпкү маанисинчи баары түшүнө бербейт да. Баары түшүнө бербейт. Ал көргөн нерсени баары түшүнбөйт да. Мунун эмнеси ошол элдин баягы көз карашын, ал жөнүндөгү баягы пикирлерди ушул жана эпизоддор менен бергенге аракет кылдым да. Өзү ушу кабыр аңгемеңиз өзгөчө таасир калтырды. Негизи мындай адабий иликтөөгө алынып жатабы, кимдир бирөөлөр талдап атышабы? Ооба, себеби мындай буга дагы эми мындай. Бүгүн деле муну баягы түшүнөт деп, баары түшүнөт деп мен баягы алысмын да. Ал табигый нерсе да. Табигый нерсе ал эмечи, себеби жана мен айткандай пенденин табияты башкачараак да. Пенде колдон келишинче ушул өлүмдү ойлогонго, андан алыс өзүнү алыстатууга эмне кылат да. Анан кийин түшүнүшү кыйын, бирок түшүнгөндөр дагы мени сүйүнткөнү. Мына ким ушул китепти бир топ адамдарга бердим да, өзүм баягы өзүм сыйлаган, окуйт деген баягы алып барып үйүнө коюп койбойт, жөн эле текчеге окуш мүмкүн деген кишилерге берип атпаймынбы. Анан кийин ошолордун бергендердин көбү сиздин өзүңүзгө окшоп ушул аңгемени белгилешет да. Бул эмнени билдирип атат? Демек түшүнгөн адамдар деле көп экен да, бар экен. Анан мага аябай эмнени жакканы, бул дагы депутат, бул өзү дагы аябай сабаттуу, аябай билимдүү жигит, Нуржигит Кадырбеков. Ушуну окуп аябай жакшы чечмеледи да. Баягы мен эмне ойду айтайын десем, мисалы да, ошол баягы дервиш жанагы ким эмне максатты эмне кылган болсо, ошонун баарын бул да түшүнүптүр да. Түшүнүп, өзүнүн бир эмнеде интервью берген экен, телевиденияга. Аябай жакшы чечмелеп берипти да. Көп окуп изденген адам да. Ооба. Мына ошол негизи эле баягы мени аябай сүйүндүргөн нерсе, акыркы мезгилдерде адабиятта баягы бытовой темадан алыстап калды да. Адабият көбүнчө руханий багытка. Мурда деген адабият баягы бир эле дүйнөнүн проблемасын козгоп келсе, ошо биз жашап аткан бытовой жарык дүйнөнүн азыр эки дүйнөнүн проблемасын козгогон чыгармалар жазылып калды, бирок сейрек авторлору, мисалы сиз жазып жүрөсүз, сиз сындуу дагы акындар бар, айрым эми аттарын атабайм, башкалар таарынт кылбасын. Ошо акыркы мезгилде руханий темага байланышкан, бир эмес эки дүйнөнүн проблемасын көтөрүп чыккан мыкты чыгармалар жаралып атат. Андан сырткары мына ошол эле ынак китебиңизде мени аябай дагы таң калтырган нерсе ошол ынак деген аңгеменин өзү болду. Биз буга чейин Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы аркылуу Кудаяр ханды, анан деги эле Кокон хандыгы тууралуу жалпы баягы көркөм дагы тарыхый дагы түшүнүк алып сиңирип алганбыз десек болот. Бирок ошого такыр мындай окшошпогон, Кудаяр ханга жакыныраактан келип, өтө жакындан мамиле кылган бул ынак деген аңгемеңиз бар экен. Ошол Кудаяр хандын жанында ойноп жүргөн досунун айткандары менен жазылган сонун аңгеме бар экен. Дагы бир 3 сөз менен баяндай кетсем, ошол досу менен бала кезин кой кайтарып өткөрөт экен. Кийин досу чоңойгон кезде, бир аз тестер болгон кезде Кудаяр хандын атасы хан болуп кетишет экен алар Кокон шаарына. Кийин ошол досу чоңоюп баягы маалим, мударис болгон кезде Кудаяр хандын башынан өткөн хандык жыргалын дагы курал түйшүгүн өлүмүнө чейин көрүп көз алынан өткөрөт экен. Анан ошол досу ким деп сурайын дегем. Сиз бул тарыхый маалыматты каяктан алдыңыз, эгерде тарыхый маалымат болсо? Эми бул Сынган кылычтан башкачараак маалымат болуп атат таптакыр. Мындай да, сиз өзүңүз Төлөгөн Касымбеков жөнүндө жакшы айттыңыз. Бул кишинин бир чоң бир эмгегин белгилей кетким келет да. Бул киши бизге, кыргыз элине, кыргыз окурманына Кокон хандыгынын бир белгилүү бир доорунун панорамасын ганачы, аябай чоң чеберчилик менен тартып бербестенчи, тартып гана чектелбестен көптөгөн жүздөгөн миңдеген окурмандарда тарыхка болгон бир чоң бир кызыгууну ойготуп койду да. Кокондун тарыхына болгон кызыгууну ойготту да. Ушу мен дагы ушул мына Кокон хандыгы жөнүндө мен өтө көп эмне алган жокмун, бир 2-3 аңгеме менен кайрылдым да. Ушул мына сиздин алдыңызда турган акыркы сапарда бир аңгеме бар. Полот хан жөнүндө кадимки өзүнүн жетишибиз. Экинчиси ушул баягы аңгемеси жөнүндө да. Дал ошол
сынган кылычты окугандан кийин пайда болгондо кызыгууч мендечи. Мен студент кезде окудум муну. Анан окугандан кийин аябай ушу кызыгып, тарыхый материалдарды эмне, бирок ошол кезде өкүнүчтүү жери аябай эле аз болчу. Тарыхый булактарда архивдик эмнелер болсо деп эле жабык болчу да. Ошон үчүн көп нерсе ала алган жокмун да. Анан бирок жанагы эмнени таштаган жокмун да, изденүүнү, деген эмнени учуру келген жерде эле эмне кылып жүрдүм да. Мени өзгөчө кызыктырганы ошо кийин баягы көп архивдер ачылгандан кийин деле карасам, Кудаяр хандын хан болгондогу кездеги бар көп эле нерселер айтылат да, башка эмнелер бар, бирок бул 11 жашка чейин, дагы бир маалымат боюнча 12 жашка чейин таласта кыргыздардын арасында чоңоюп атат да болчу. Ошол жөнүндө эч бир маалымат жок да. Маалымат жок. Эл оозунда дагы мындай эмне кыла ала албадым. Анан кийин болсо дагы учкай үстүрттөн гана айтылат да, ушундай эмне жүргөнү жөнүндө. Анан бирок ошондон бирок баягы кандай дейм, жок болсо ого бетер кызыгуу күчөйт го. Ооба. Ого бетер күчөдү да. Күчөп анан кийин мындан аркысын эмне кылганга туура келди. Кандай десем болот? Фантазияны, ойдун бир эмнесин пайлаганга туура келди да. Андыктан мен андыктан мен азыр ачык эле айтып коеюн да, муну ынак тарыхый баалуулук катары мен көп баалуулук боло албашым мүмкүн да. А бирок адабий жагынан мен ушу аракет кылдым, ошону баягында колдон келишинче бир эмне кылганга, таасирдүү, ынанымдуу кылганга да. Бирок тарыхый жагынан чындыгында айтайын, мен көп материал таба албадым да. А бул жагын жанагы дагы бир жолу кайталайын, бир жолу эмнеге да айттым мен ошону. Гумилевдин жакшы сөзү бар да, орустун аябай улуу тарыхчысы бар да, ошондо айтат да. Эгерде сенин колуңда факт аз болуп калса, факт жетишпей калса, анда логиканы иштетиш керек депчи. Мен да ошо көбүрөөк логиканы иштеткенге туура келди да. Анан эми бул жазуучуларга керек э. Анан канчалык эмне кыла албадым, кыла алдым, аны айта албайм да. Эми ушул аңгеменин эмнеси боюнча да, бул мен бир нерсени аябай эмне кылам да. Баягы журналисттик иш ушундай нерсе, каалайсың каалабайсыңбы, бийликтин турмушун көрөт экенсиң. Ошону кээде сырттан кээден аралашыпчы, бийликтин табиятын аябай түшүнөт экенсиң да. Анан отуруп эмне кылсаң, бүгүнкү күндөгү саясат ошол эле саясат, мурдагы 100 жыл, 200 жыл мурда деле ошондой эле да. Интрига ошол. Ошол эле урду оюндары, ошол эле баягы кыянатчылык, ошол эле баягы бийликке жеткенде бири-бирин унутуп коймой, бири-бирин сатмай, ушундай нерселер да. Анан кийин ошол Кокон хандыгындагы жанагындай аябай иликтегенден эмне кылдым да. Кудаяр хан трагедиясы эмнеде эле. Мен жанагы апасынын сөзү менен бир сөзүн бергенге аракет кылдым. Ордодо сен ишенген бир киши жок депчи. Ишене турган таятың. Бүт эки жүздүү, бүт эмне баягы көзүңчө бирди айтып эмне кылат деп. Анан ошондойдо жанагы чындыкты айткан, бетке чабар, эмне болсоң ошо бол, бирок айтам деген дос бугачы жакын киши болбоптур да, мындайча айтканда. Ишенген киши болот. Анан кийин учур эмне болгондо баары сатып кеткен да. Анан ошондойдо анан кийин баягындай дал баягы кичинекейинен карагадайынан жок өсүп, жамандык жакшылык тең көргөн бирөө керек болчу да, аябайчы. Эмне жаман жери, трагедиясы ушундай киши болбой алганда, болсо да жанды баалай алган эмес анычы. Болгондо кабыл ала алган эмес. Кабыл ала алган эмес. Туура айтасыз, негизи баягы Шайлообек Дүйшеевдин ролу, падышалар жолду көрбөй өлүшөт деген. Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт дейт. Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт. Ошондой экенде баягы чындыкты айткан адамды кабыл мен алышпайт. ушул Кудаяр ханды баягы айтып атпаймынбы, колдо болгон, тийип калган документалдуу эмнелер менен аябай изилдеп көрдүм. Көркөм чыгармаларды окудум, кыргызчасы чыккан, орусча чыккандарды. Ушунчалык ынанымдуу жазылыптыр. Мен чынын айтсам ойлоп турмун, мындай чындап эле ушу Кудаяр ханга аябай жакын жүргөн эле бирөөдөн угуп туруп эле жазгандай кабыл алып окудум. Менимче окурмандын көп эле ошондой кабыл алса керек. Анан мындай да, мен дагы бир кызыктырган нерсе, сиз суроо эмне болушу айтышыңыз мүмкүн да, эмне үчүн именно Кудаяр хан? Эмне үчүн Шерали хан эмес, эмне үчүн Мадалы хан эмес, же болбосо Кудаяр хан депчи. Бул кишиде мени кызыктырган дагы бир нерсе ушундай болду. Мен айтып атпаймынбы, 12 жашка чейин адамдын аң сезими,
дүйнөгө болгон көз караш эмнеси калыптанат. 12-ге чейин кадимде калыптанып калат да. Ооба. Анан кийинки уже бекемделип эмне болуп калат да, фундамент ошондо түзүлөт да. Бул анан кийин 12 жашка чейин жанагы таласта жүрүп атат. Кыргыз балдардын арасында ойноп жүрүп эмне болуп атат да, кой кайтарып жанагынтип эмне кылып жүрүп, анан кийин калыптаныптыр мунуку делечи. Анан ушул нерсе кийин ал өмүр өткөнчө ушул нерсе эмнеси калыптыр. Мүнөзүнө таасир этиптир, турмуш образына таасир этиптир да. Жөнөкөй эле бир нерсени айтайын. Тамак жегенде атайын кыргызча кыргыздын тамагын алдырчу экен. Кымыз алдырып иччү экен. Апасы болсочу кокондун ордосунда жашап атат, бирок боз ит тиктирип алып, боз иттин ичинде жашаган, жайдырык. Ушундай нерселер бар экен да. Анан бул өзү дагы жанагындай эмнени кыргызча тамактарды жеп, кийингенде дагычы жанагындай кыргызча кийинип, кыргыз кийим кийип качып, дагы бир эмне, мунун орустун тарыхчылары белгилешип атат да. Өңү дейт, мындай өңү аябай эмне киши болчу дейт. Бир карасаң кыргыз окшоп кеткен дейт. Эми апасы кыргыз да. Бир карасаң өзбек окшойт дейт. Бирок дейт, эмнеси дейт, кыял жоругу дейт. Кыргызча, мүнөзү кыргызча болчу деп атпайбы. Анан баягы ушул нерселер мага аябай таасир этти да. Анан кийин ушул бир ушул тамырын эмнени иликтегенге аракет кылдым. Эми билбейм анан канчалык. Рахмат агай, менимче аябай жакшы жооп бердиңиз деп ойлойм. Анан кийинки суроого өтсөк, биз сизди жанагы кыргыз адабиятынын дөшаларынын бири Кубатбек Жусупалиевдин жолун улоочулор, шакирттериби же баягы сабагын алган инсан катарыбы ушундай таанып калдык да, негизи чынын айтсак. Себеби жанында көп жүргөнсүз, көп баарлашкансыз, көп сүйлөшкөнсүз. Алгачкы сөздө ошол Кубатбек Жусупалиевге карата өзүңүздүн таанымыңызды айтып бериңизчи. Ким ал киши, өзү негизи кандай киши? Бул эми муну айтыш үчүн кичине баягында алдын ала тарыхын айтып өтүш керек болот да. Биз бир мындайча айтканда муундун ичинде да бир кичинекей топ бар болчубуз да, студент кездечи. Мелис Ишимканов, Султан Раев, Бегалы Наргозиев. Ушул Кубат экенин анда болгону бир эки эле китеби чыккан экен. Бир күн автопатетін тартып келек деген, анан кийин тоолорго жаз кеч келет деген бир эки аңгемеси да ушундайчы. Алдына да табылбай китепканадан таап, анан бир ооруганбыз да кадимгидейчи. Ушу менен ооруп, анан кийин телевидение иштейт десе, барып телевидениенин алдында аңдып туруп, ушуну бир көрөбүз, сүйлөшмөк жок, жанына барма жок. Жөн эле көрүп, биз Кубатбек Жусупалиевди көрдүк деш үчүн ушундай эме алчу элек да. Кийин анан биздин арабыздан мен аябай белгилегим келет. Мелис Укмуш Чечкиндүү, Тайбаш эме болчу да. Отуруп эле Кубатке кат жаза берчү. Кат эле жаза берчү. Анан аңгемелерин биринекин аңгемелерин сала берчү. Окуп көрүңүз, кааласаңыз окуңуз, каалабасаңыз окуңуз, жооп бериңиз депчи. Бул киши мен 10 кат жазганга чейин бир жооп берген жок да. 11-нчи жолкусунан кийин бир жолу отургандан кийин бул көк бетке бир ушинтип сулбасам болбойт деди окшойт. Анан жооп жазыптыр да. Анан байкуш бир жолу Мелис дардаңдап келди. Мына Кубаткеден жооп алдым деп окуп атабыз. Ошондо аңгемелерин чечмелеп эмне кылыптыр. Анан бирок ушу бирдекесин баамдап эмне алган окшойт. Балан жерге кел дептир да. Анан экөө жолукту да. Жолуккандан кийин анан Мелистин аркасы менен бизди тартты да алчы. Мени тааныштырды, Султанды тааныштырды, Мелис Ишимканов көпүрө болуп бериптир да, э? Дал ушу көпүрө болгон себеби мен дагы жаздым. Жанагы бир эмнемде бар. Ушинтип отурган таанышып калганбыз да. Мени ушу Мелис тааныштырып, бул 1985-жылы болгон окуя да. Мына ошондон бери мына жакында бир жылдан кийин толук 40 жыл болот экен. Толук 40 жыл болот экен. Бүгүнкү күндө да тыгыз байланыштасыздар. Анан ушу 40 жылдан бери мындайча айтканда бул кишинин этегин кармап, кеңешин угуп, ушу артынан эмне кылып атабыз да. Анан эми бул кишин мына ол өзүмдүн сиз айттыңыз мына ол эмнеде жети сөз жана конфуций. 5 Кубат ака өзү менин бир 5 маегимди киргизген. Анан мен мындай задумка бар болчу. Бир ушул 40 жылга жетпеген убакыттын ичинде, 40 жылда убакыттын ичинде мен бери эле жагы 30-40 маек алганда менчи. Муну маек деп да айтканга болбойт.
Биздики мындай болот да, устат менен шакирттин ортосундагы мындай бир кандай десем, баарлашуу да. Анан ушундайлардан бирок өзүнөн сурап, кеске чыгарып, кээ бир эмне кыла берчүмүн да. Анан ошону ойлодум да. Вот бир жыйнак кылып чыгарсам деген задумкалар болчу да. Анан отуруп алып Кубат акеге айтсам, ал киши аябай эмне кылды дагы, сен даярда деди. Анан эң кызыгы ошондо болду. Китепканага барбаймбы? Мен өзүм жаман эмнем бар. Чыккан кездер сактай албайм да. Бир-эки күн сакталып кийин жоголуп кете берет. Китепканага барсам, жок, таппайм да. Ошол мен бериле дегенде 30-40 деген маектин ичинде болгон 10 чактыны эптеп таптым. Азыр сиз барып көрдүңүзбү билбейм. Пачкалар кандай болуп калган азырчы. Мына жылдын пачкасын деп алсаң, бир жерден кадимгидей лезвия менен тилип, бир баракты кесип кеткен. Бир баракты мынтип эле жулуп алып кеткен. Ушундай да. Ушундай болуп, окурмандардын мүнөзү өзгөрүп тур да. Период болгон го, баягы 90-жылдардын немеси деп койдум менчи. Баягы бир период болгон го, баягы жакшы каралбай калган малда ушундай болгон окшойт. Ошонун үчүн анан баягы болушунча бир 10 чакты эмнени интервьюну киргизип койдум. Бу дагы эми мен билем, Кубатбек Жусупалиевке бул аябай оригиналдуу улуу инсан, буга кызыгуу да көп, кызыккандар көп, баягы сөзүн уксак дегендер көп да. Ошолорго пайдасы тиет деген үмүттөмүн мен. Ооба, албетте. Пайдасы тиет. Жакындан билген инсан катары илгери Мухаммед пайгамбардын сахабаларына элдер кызыгып, ошолорго баягы сүйлөшүп бирдеме билгилери келсе, Кубатбек Жусупалиев жөнүндө билгиси келгендер ошо айланасында жүргөн сиздерден билгиси келет да. Ушундай бир жандоштору, мындай жакын адамдар болуп калдыңыздар да. Ошол Кубатбек Жусупалиев менен маектешип отуруп эле аябай бир көп сонун нерселерди бериптирсиздер. Баягы эфирдин убактысыздардыгына байланыштуу. Албетте анын баарына азыр кайрыла албайбыз, бирок ошол көрөрмандарга, окурмандарга жеткиликтүү түрдө эң мындай элементардуу нерсеге кайрылгым келет. Сиздер ошол баягы баарлашуунун ичинде сөз кылган мындай нерсе бар экен. Сабырдуулук жөнүндө сураптырсыз. Анан сабырдуулук менен катар эле адамдагы руханий өнүгүүнүн тепкичтери жөнүндө сөз болуп кетиптир да. Мына ушул жөнүндө сурайын дегем. Кубатбек Жусупалиев менен ушунча жыл катар жүрүп дагы, анан өз алдыңызча изденип дагы кандай жыйынтыкка келе алдыңыз? Негизи эле баягы адамдын руханий өнүгүүсүнүн тепкичтери кандай жүрөт экен өзү? Эмнеден эмнеге чейин, кайсыдан кайсыга чейин жүрүп, каяка чейин жетип тынышы мүмкүн? Кубат экенин бийин. Анан сабырдуулук жөнүндө сөз бар экен ушул жакта. Бир артыкчылыгы ушунда да. Мисалы кеңеш айткан, акылдуу сөздөрдү айткан киши көп эле да. Мындайлар көп да. Кубат экенин бир артыкчылыгы, бул киши мындай кеңеш гана айтпай, өзүнүн турмушу менен, жүрүм туруму менен үлгү көрсөтөт да. Баягы илгери Махатма Гандинин бир айтканы бар экен. Мен баскан турганым өзү эле проповедь депчи, орусча айтканда. Я сам проповедь депчи. Ушул сыяктуу бул киши дагы мындай өзүнүн мындай жүргөн турган эле үлгү да. Анан ошол мен азырга чейин көз алдымда турат. 1086-жыл болсо керек эле да. Мен 1 жыл Кадамжайда иштедим. Кадамжайга иштегенден кийин кайра келдим бияка. Келип анан Кубат ака, мен келдим, сизге жолугайын дедим эле десем. Ой, мен кетип атканда кетип атпаймын. Каяка десем, айылга кел, вокзалга кел деди, темир жол вокзалына. Ошондо мен өзүм барып, темир жол вокзалынан Раматылык Клара жеңе бар эле. Экөөбүз узатканбыз да кишинчи. Ушу 86-жылдан бери алайда эмнеде жашайт да. Өзүнчө үйдө жашайт. Өзүнчө жашайт. Мындайча айтканда, мындай отшельнический турмуш образ да. Баягындай бир эмне кийим кийбейт, эмне тамак тандап жебейт. Кээде ачка калган күндөр да болот. Кээде мындай буквально мен өзүм көргөм ушундайчы. Жегенге тамагы жок, ачка калган күндөр да болот. Анан ошондойдо да баарында баягындай өзгөрбөгөн, сабырдуу, анан чыдап бир күн болбойт экен деп кайра баса бербей, мына ушул 40 жылдык эмнеси менен 40 жылга жакын убакыттан бери ушул чыдап сабыр кылып жүрөт да. Болгон максат эле эмне? Баягы бул менин максаты эле баягы өзүң жөн эле кыйноо эмес да. Жөн ачкы болуп, жөн эле өзүңдү азапка салуу эмес да. Муну демек бир
баягы биз билбеген тайный мындай сырдуу бир максаты бар да, бул баягы өзүңдөгү баягы напсы деген бәле бар да. Эң адамдын биринчи душманы напсы деп коет. Ошо душманды ошондой жол менен толгоп, моюнун толгоп, жоготуп, напси шайтанга байланган деп. Ошо шайтанды ичтеги как раз ушу шайтанды. Себеби мен мындай да экөөбүз сүйлөшүп отурганда муну көп сурайт элем да, Кубат ака, ошо өзүң ошентип кыйнабай эле жессе болбойбу деп, мындай бир эмне жолдо деген бир эме бар да. Кудай Архам менен жанагы ынактын баарлашуусунда бар экен, напси шайтанга байланган депчи. Ооба. Ушунда мына бул эмнеси бар, мына жолдо деген эң акырында бир эме бар да. Ошондо сурап атпайбы? Устат дейт, аты айтылбайт да, устат. Ушунда азап тартыпчы. Деги биз табарыбыз эмне? Дейт да, десе, жарык дейт. Жарык дейт деп бир сөзүн айтып коет да, анан кийин баягы бул мындайча айтканда образдуу айтылган сөз да. Жарык деген бул эмне? Адамдын баягындай байлаган, сенин баягындай чындыгында эле жогорку баягы инсан болоруңа тоскоол болгон нерселерден арылуу да, кемчиликтен. Бул арылуу деген адамдын табияты аябай сложный экен, бул аябай кызык нерсе экен. Бир кичинекей кемчиликтен арылыш үчүнчү жылдар керек болот экен. Жанагы тамеки тарткандар, арак ичкендер билет да. Эрки күчтүү аябай бир эмнелер бир күндө эле таштап койбосочу. Бир тамекини ташташ үчүн кандай азап да. Улам кайра тартып алат, эмне кылып алат да. Анан эми тамекиден башкача адамдагы баягындай кошо жаралган табиятынанчы жаман нерседен арылыш кандай кыйын, кандай азап да. Муну баягындай ушул баягы чыгыштын, Будданын, буддисттер же болбосо жанагы Индиянын данышмандары ойлоп тапкан ушундай альпинистүү, Япондун данышмандары ойлоп тапкан ушундай жолу бир жолу ушул экен да. Суфилер ойлоп тапкан. Түшүнгөнсүдүм мен жакшы экен. Ошондой экен да. Кичине түшүнгөнсүдүм. Ошондой бир өзүн азапка салган бир кыйынчылык менен анан кийин баягы адам бара анан кийин жанагы кайра ошо Кубат экенин сөз менен айтканда жылан терисин таштагандайчы. Улам бир баягында өзүңдөгү баягы жаман нерселерди улам таштап анан эң акырында баягы Алла Таалам жараткандагы эң таза бөлүгү болот да адам. Эң таза биринчи первоначальный деген. Ошол нерсеге кайра келиш үчүн ушундай чоң азаптардан өтүш керек экен да. Бул киши ушинтип мен ишенимди айта алам да, бул киши өтө алды да. Өттү да, анан өтүп, аны көрүп биз дагы ошого эми аракет кылып аттык да. Бирок ошо кишидей бирибиз дагы баягы дервиште боло албадык. Эмне да кыла албадык да, анчалык чечкиндүү боло албай койдук. Ооба. Мен мындай түшүнүп калдым да, азыр сиз айткан нерсеңизденчи, баягы напсини сындыруу деп түшүнүп калдым да. Баягы напси өзү ушундай нерсе го. Тойгузган сайын андан бийикке умтулуп, дагы ал бийикке жеткизсен, андан бийикке умтулуп кете берген бир тойбогон кургур го өзү напсичи. Ошону сындырыш үчүн баягы адам өзүнүн турмушун нольго түшүрөт окшойт, ушундай бир талаага барып жашап, ачка ток калып, мына сага деп туруп баягы сындырат окшойт өзүн өзү ичинен. Андан кийин анан кичинекей нерсеге да сүйүнүп калат да адам андан кийин. Сиз аябай туура айттыңыз. Сиз айланып келип суфилердин эң негизгиси эмнесине келип калдыңыз да. Мындай да. Биздин идеология, мурдагы идеология, советтик идеология мынтип үйрөткөн да. Адамдын мени болуш керек дегенчи, я. Внутренний я, мен деген болуш керек депчи. Бул эго болуш керек да. Эго болуш керек, өзүңүн мындай эмне болуш. Эмнени чыгыштын философиясы таптакыр башка нерсени айтат да. Наоборот, колдон келишинче ошол баягы эгону менсин сындырып жогот дейт. Вот ошондо дейт баягы эмнеге келесин деп айтат. Освобождение деп сөз кылып турсуздар, сиздер акыйкатка жетүү деп. Анан кийин ошондо мен бир мына эмнеге кирген эмес, бирок мурдакы бир жыйнактарымда бар. Жылан жуткан киши деген аңгеме жазгам. Ушулардын таасиринде да. Бир киши мындай болот да, муну кыскача маанисин айтып коеюн, себеби окурманга, көрөрманга түшүнүктүү болуш үчүн. Бир киши мен ичин жылан жутуп алдым деп элечи, өзүнчө азап тартып элечи. Өлүп турам ичимдеги жыланды деп элечи, дары ичип бирдеке кылып өзүн кыйнай берет да. Элдин баары шылдыңдайт да. Келеси болуп калды депчи. Ол мунун аябай тереңиндеги мааниси, ал жылан ичиндеги напси жөнүндө сөз болуп атат да. Чыны жылан эмес да. Напси жөнүндө болуп атат да. Анан жанагынтип баягы өзүн өзү кыйнабаса көргөндөр
шылдыңдап эмне кылат да. Ал бул шылдыңдай турган нерсе эмес булчу. Ошо баягы Кубатбек Жусупалиев менен болгон байланышыңыздагы баягы кыскача маанини бир аз түшүндүк го деп ойлойм. Анан учурдагы өзүңүздүн жашоо образыңыз кандай? Элдер Кубатбек Жусупалиевке кызыккан сыяктуу эле биз сизге кызыгып коелучу. Өзү бүгүнкү күндөгү жашоо образыңыз кандай болуп атат? Ошондо мындай кандай жашап атасыз? Эми мындай да. Мен кээде сурайт да, качан жазасыз депчи. Мен азыр эми Кудай мына миң шүгүр Кудайга пенсия жашына жеттим, эс алууга чыктым дегендей да. Бирок дал иштейм да. Дал иштейм. Себеби бул жумуш тагын баягындай сага күнүнө акча таба турган нерсе эмес да. Бул адамга дем бере турган, жашоого шыктандырган жакшы нерсе да жумушчу. Мындай ооруп айтканда алаксыткан деп коебуз, бирок алаксыткан эмес болчу. Сага дем берген, жашоого кызыктырган, рух берген эмне нерсе да болчу. Анан иштейм деле болсо, анан баягы чыгармачылык болсо, болгону бир күн вакытым жетет болгону. Чындыгында бир гана күн эмне кылам да. Дем алыш күнү. Дем алыш күнү эртең менен туруп тоого чыгып кетем. Меники оңой да, алыс машинам жок болгондон алыс бара албайм, бирок автобуска отуруп эле чоң арыкта чыккан деле бир мындай бадам, мисте өскөн бир эмне бар да. Ошо токойго кирип кетем. Кечке чейин ошол жерде отуруп алып, бирдекелерди жазып эмне кылам да. Бул баягы мен Кубат ака айткан мага насаат 40 жылдан бери айтып келатат да. Сен дагы бир дервиш болгонго аракет кылып көр депчи. Ошо колуман келбей эле койду, бирок жок дегендечи. Бир күнүмдү ошо табияттын койнунда баягы тирүүлүктүн баягы көп тирликтин бир нелерин унутуп, жок дегенде бир күнчү. Жок дегенде бир күн өзүмдү чыгармачылыкка баягы руханий бир эмнеге арнайын деген бир аракет кылам. Мен болгону колуман келишинче ушул эле болуп атат да. Ал эми калган баягы 6 күнүмдө мен кадимки эле ушу бир шаардыктардын биримин да. Баягы жумушка келген, күзүлдө иштеген, баягындай бир эмне болгон бир. Өткөндө Мурза Гапаровдун бир чыгармасын окуп отурсам, акыркы суроомду берип алайынчы, ушул жөнүндө дагы сиз дагы айтып бериңизчи. Тиги Айгүлтөө деген чыгармасын окуп отурсам, бир аябай сонун сүйлөм бар экен, эсимде калып калды да. Тиги ошол Айгүлтөө жөнүндө жазып атып, эми баягы эме каарман өзү болсо керек деп койдум да. Анан эме деп жазып коюптур. Бул киши өзүнүн дайдилик турмушунда жалаң жакшы адамдар менен сулуу аялдарды гана эстеп калган депчи. Анан ошол жөнүндө китеп жазам деп жүрөт. Буюрса мунун китеби жакшылыктын китеби болот. Бирок аны жазып баштай элек деп коюптур да. Эме мындай Манисич. Ошо бул эмне өзү суфизмби эмне? Бул киши таныйт белеңиз? Мен агам болот. Мен бактылуу киши экенмин да, аябай бактылуу киши экен. Себеби ушундай кишилер менен чогуу жүрүп, чогуу жүрмөк түгүлчү. Насаатын угуп, кеңешин угуп, эме болуп калдык да. Ошол Мырзага барып, кеңеш Жусупов, Камыралы болуп, Кубат Жусупалиевдер мененчи. Анан ушулардын ичинде мына Мырза ака ноокаттык болот өзү. Туулган жери бир керемет, Чечмесай деп коет, булардын туулган жери. Аябай табигат сулуу жерде. Ошол эле таасир берген болуш керек. Анан бир жолу экөөбүз сүйлөшүп отурганда мынтип айтканда, мен ука бир суроо берип атпайм, Мырза ака, жанагы бизге журналистсиң да, мына суроого жооп берип коюңузчу, жана саясат менен десе, укам койчу ошону. Мен сулуулук издеген адаммын деген да. Мен сулуулук, бул жөн сөз эмес. Чындыгында эле сулуулук издеген адам болчу. Себеби жаз келип, өрүк гүлдөп, жанагы эмне гүлдөгөн баччекей эмне болгондо баарын таштап туруп кетип калчу. Ошо гүлдү көрөм, эмне болом депчи. Анан Баткенде эмне деген киши бар, Аскар Ажариев деген, аябай өзү жазуучу. Келип кетти өткөндө. Аябай укмуш, жан дүйнөсү таза эмне киши да. Анан ушул айтып атпайбы. Мырза ака келди дейт, эмнени Айгүлтөөнү көрөм депчи. Анан кийин дейт, ээрчитип жөнөдүм дейт, Айгүлтөө жаңы ачылган мал дейт, Айгүлчү. Анан эле дейт, барып эле дейт, бирин көрүп эле шап тизиледи дейт. Тизилип отура калып, чын эле сени көрдүмбү деп эмне кылып атат дейт да. Ал киши деле өзү деле чыгармачыл киши.
Кимди Аскар ака да. Бирок билем. жанагы кишинин чыгармы эмнесине баягы баладай эмнелеген аябай таң калып айтып атат да. Анан кийин дагы бир неме айтат. Муну мага көлдүк бир киши айтып берди да. Бир жолу көлдө жүрсөм айтты. Атайын жарыктуу киши келиптир дейт. Мен дейт каркыраны көрөм деп. Себеби каркырада турналар конот экен да бир көлгөчү. Анан ошону көрөм деп атайын келиптир дейт. Мырзаке дейт. Анан дейт экөөбүз бирөөдөн сураганга ким мага көрсөтө алат десе, ушул бир киши бар деген экен атай мени издеп келиптир дейт. Анан дейт мен дейт анан баягын дейт эсип жүрөдүм дейт. Бирок дейт ошо барар күнү давлениясы көтөрүлүп болуп эмне анан аябай арман эмне болуп кетти дейт да, ошол жака жете албай калды деп айткан эсимде да. Анан бул айтайын дегеним бул киши ушундай киши болчу. Ошон үчүн жазгандары дагы аябай эмне да. Бир сөз менен айтыптыр да, мен сулуулук издеген кишимин дептир да. Баягы ушунчалык бир өзү бул дүйнө чынын айтканда баягы бизге кээде бир мерез, муздак, акыр-чикирге толгондой көрүнөт. Анан ушул дүйнөнүн ичинен көрсө сулуулук гана издеп жашап өтүп кеткен адамдар болот экен да. Анан ушул сулуулук жөнүндө айтып койгон бир киши Иранга атайын Саадинин Акын Саади бар кадимки ошонун мүрзөсүнө келиптир да. Тазим эткени. Ошону тазим эт Европадан келип. Келсем дейт эмненин үстүнө, мүрзөнүн үстүнөчү өрүктөр гүлдөп, алма өрүк гүлдөп, анан баягы шамал болгондо өрүктүн гүлү мынтип болуп калат го. Мүрзөнүн үстүнө аппак кылып дейт. Гүл эмне болуп калыптыр да. Баягыны көрүп ыйлап ийген экен да. Ыйлап ийген экен. Себеби дейт, себеби бул киши дейт өмүрүндө жалаң бостон деп жазган дейт да. Бак жөнүндө дейт, гүлдөр жөнүндө жазган дейт. Эми дейт ошону жазган үчүн, жакшы нерсени, сулуулукту жазган үчүн өлгөндөн кийин дагы баягы мүрзөсүндө ушу сулуу болуп турат деп айтып атпайбы? Эми укмуш айтып атат да, бул баягы жөн сөз эмес. Ошон үчүн баягы сен эгер бирөөгө жакшылык кылсаң, бирөөгө жакшы сөз айтсаң, сулуулукту жазсаң, сулуулукту даңазаласаңчы, ошол сага кайра сулуулук болуп кайтат экен. Бул ушул Саадинин мисалы, Мырзакенин мисалы, бул далилдеп турат, бул жөн сөз эмес да. Бул факт, боло турган нерсе да болчу. Ошон үчүн адам сулуулукка анан жакшылыкка умтулуш керек. Жакшы нерсеге гана умтулуш керек. Баягы Кудай айтат эмеспи, ниетиңе жараша берем деп. Ошол бул жөн сөз айтылбайт да. Бул кыргыз даанышман эл да. Кыргыздын эгер эмне алып турса, ар бир сөзүндө маани, ар бир сөзүндө бир чындык катылган да. Рахмат. Көздү ачып койдуңуз аябай. Эмес, жалпы окурмандар үчүн аябай керек болду болуш керек. Окурмандарга бир кайрылуу жакшы бир сөз сүйлөп бериңизчи, өзү негизи эле анан ошо менен аяктап аягына чыгалы. Руханий агаруу, руханий тазаруу жөнүндө. Мен эми мындай да. Жанагы руханий тепкич деп жаңы эле сөз кылдым. Бул эмнеден башталып, ушул бир кичине бир мастер-класс менен аяктап коелу. Тепкич мындай да. Тепкич деп айтып калдыңыз. Бир Руми деген сиз жакшы билесиз, акынсыз. Чыгыштын аябай даанышман акын болгон да. Анан ошол жаш кезинде бул молдо болуптур. Атасы чоң имам болгон да. Атасы качып болгондон кийин атасынын баягындай мураскери катары эле ошол мечитке имам болуп калыптыр да. Анан бир күн келатат дейт. Селден мынтип оронуп алган, чапанды кийген, жаңы чапан. Буягында 10 чакты эмнесин эриштип алган, буякта дагы 10 чакты калифаларын. Тим эле баягы эмелеринен кербезденип келатат дейт да. Анын алдынан бир кайырчы чыгыптыр да. Кайырчы чыгып анан кийин токточ, сен Руми сенсиңби дептир. Дегенде ой мен десе, анда сага атайын мен алыстан келдим, Шираз деген жерден. Бир суроом бар, ошого жооп бер деп. Айт деп баягы эмне болуп турганда өзүн билимдүү эсептейт. Дегенде анан айтчы дейт да, Мухаммед пайгамбар күчтүүбү же Баязид Бистами деген суфий алдагы аябай улуясы да. Ошо күчтүүбү дейт да. Дегенде албетте Мухаммед алейхиссалам күчтүү дейт да. Дегенде анда эмне үчүн дейт Мухаммед пайгамбар мен али эчтекени биле элекмин деп айткан. А Баязид болсо мен баарын билем деп айтып атат деп да. Анда эмне үчүн дейт да. Дегенде
тига дегенде бир кайырчы деп ойлогон, анан бирок караса суроо аябай бир жөн суроо эмес да. Анан ойлоп туруп кайырчы болгону жөн кайырчы эмес, бул жөн киши эмес деп анан ойлонуп туруп айткан экен да. Себеби Мухаммед ар бир тепкичке чыккан сайын үстүнө дагы бир тепкич бар экенин билип, мен али иштикке жете элекмин. Мен алсызмын, али иштикени биле элекмин деп айткан депчи. Баязыт болсо бир тепкичти билип алып эле наркысын көрүп, мен уже жеттим деген дептир да. Ушу жоопту укканда жанагы эмне эстен таанып жыгылып калган да. Мен ушу угайын, ал билесизби экен, Шамшиддин деген улуу акын, улуу философ, кийин экөө дос болуп кетет да. Бул мени акын кылган ошо Шамшиддин деп айтылат да. Муну менен айтайын деген, адам руханий эмнеси көп тепкичтерден турган, көп эмнеде. Адамдын өмүр эмнеси да ушундай да, белестерден турат деп коет кыргызчачы, көп белестер. Бул баягы жылдык белес эмес, баягы 40 деген эле белес эмес. Андан башка дагы баягы руханий өнүгүүнүн белесинен турат да. Анан колдон келишинче шу руханий белестерди баягындай өйдөлөгөнгө, руханий жагынан өйлөгөнгө аракет кылыш керек. Байлык жагынан тиги бул эмес да, баягы кызмат жагынан жогорулаганга эмес. Руханий жагынан өзү бир адамдын өмүрү жетеби негизги акыйкатка жетүүгө, жанагы освобождение деп атасыздар, ошол бир адамдын өмүрү эми мындай. Бул да аябай терең суроо да. Бул мындай. Бул баягы эгер мен жетем, жетпейм деп ыргылжың болсоңчу, анда сен 10 кадамда узай албашың мүмкүн да. Бирок жетем, мен жок дегенде ушу жолго түштүм, ушу туура жолдо баратам дегендин өзү бул руханий өсүүчү. Бул өзү аз эмес. Аз эмес да, бирок жок дегенге аракет кыла бериш керек да. Аракет кылыш керек. Ошондон кийин бир эмне болот да. Мен муну айтайын дегеним баягы, мен үмүт кылып атам да, ушул бизди азыр угуп атканда негизинен ушу руханий эмнеге кызыккан кишилер угуп атат болуш керек да. Ошолорго каалоом да, баягы колдон келишинче баягы руханий өнүгүүгө аракет кылалы. Ошол эгер аракет кылгандар болсо, ошол иштеринде, ушул жолунда мен баарына чоң ийгилик каалайт элем да. Рахмат агай, терең ыраазычылык билдиребиз. Эркин Тоо редакциясынын атынан чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз агай. Силерге да чоң рахмат, ийгилик. Рахмат.